баалары көтөрүлдүбү? Анда өтүлгөн теманы кайталап алалы. Дүйшөн Сулайманов деген ким? Анын кайсы чыгармасын окудуңар эле? Карыя калыс айттыбы чыгармасы силерге жактыбы балдар? Энелердин мактаган балдары кандай экен? Азаматсыңар. Анда силерге тапшырма берем, ушул үндү угуп тапкыла. Азаматсыңар. Булбул менен жылаандын үнү экен. Бүгүн жаңы тема өтөбүз. Булбул жана жылаан. Дүйшөн Сулаймановдун чыгармасы. Бүгүнкү сабактын максаты чыгарманын мазмуну менен таанышасыңар. Чыгарманы үн чыгарып окуп, чыгарманын картасын түзөсүңөр. ББК таблицасын толтурасыңар. Боорукер болууга, адамгерчиликке тарбиялай аласыңар балдар. Аны эмесе Булбул менен жылаан чыгармасын окуп, угуп түшүнөлүк балдар. Булбул менен жылаан. Булбулдун балапандары топудай тегерек уяда эч нерседен камсыз бири-бирине кыналышып уктап жатышат. Алардын бүгүнкү уйкусундай уйку болбос. Өтөгүлөрү гана бүлкүлдөйт. Үстүлөрүндө көзү жамандардан кайтарып жаткан энеси алардын уйкусун бузбай, акырын гана уядан учуп жөнөдү. Алардын курсагы ачты да, кантсин анан бир аз учуп барып кайра келди. Уянын четине конду. Балдары баягыдай эле тынч мемиреп уктап жатат. Деги тынчтык болсо экен, деди да Булбул кайра учуп жөнөдү. Ошентип учуп баратса да кулагын салып, шектүү үн чыгабы деп тыңшайт. Асманды абайлай карайт. Чагалмай менен кыргый анын эзелтен берки душманы. Бирок эне өзү жөнүндө анча деле ойлонбоду. Оюнун баары балдарында. Мына ушул кезде уядан көз албай багып жүргөн жылан сүйлөп жөнөдү. Балапандардын эти кандай таттуу. Ал шилекейин жутуп көздөрүн тостойтуп, ылдамыраак сүйлөдү. Жок, ал өлгүргөн жок. Балапандардын энеси келип калбаспы? Байкуш балдарынын бактысы бар экен. Булбул келип калды. Уяга жылып келаткан жан алгычты көрүп, эмне кыларын билбей, жалынып жалбарып кирди. Жансугуга балдардын жанын калтыр, деген менен ага тойбоссуң, андан көрө ырдап берейин. Ырук, жүрөгүңдү эзип, кумарыңды жаза турган ыр. Бул сөздү укканда жылан токтоло калды. Ким билсин анын эмне ойлогонун. Мүмкүн Булбулдун чырылдаганын угуп, учуп келишкен канаттуулардан сестендиби? Же Булбулдун ырын чыны менен эле уккусу келдиби? Ал табышмак. Булбул жыланды бет маңдайына конуп алып, сайрап кирди. Ар бир түркүн өңгө салды. Тоо-токойдун көркүн, жан-жаныбардын салт санаасын айтып ырдады. Жакшылык, жамандык, ач көздүк, жоомарттык, ата-эне жөнүндө ырдады. Акырында өлүм жана тирүүлүк, бала жөнүндө ушундай бир мукам сайрады дейсиң, жылан эмне кыларын билбей турган жеринде катып калды. Булбул ырын уланта берди. Бирок анын уккан жандын жүрөгүн титиреткен мукам үнүн жылан уккусу келген жок. Анткени анын ташбордугу жеңип кетти. Ташборлор Булбулдун үнүн уга алабы? Мукам үн адилеттир, жыланда жок. Ал куйругунун учун кулагына салды да артына сүйлөп кетти. Түшүнүктүүбү жана жактыбы балдар силерге? Анда силерге тапшырма чыгарманын картасын толтуругула. Кийинки тапшырма билем, билдим, билгим келет таблицасын түзөсүңөр балдар. Үйгө тапшырма балдар. Стикер аңгеме түзүп келгиле. Саламатта калгыла.